Мен кичинекей кезимде аябай коркчумун да, лобок жагымды эле жууп, ичине кирбейчүмүн, анткени кыздыгымды жоготом деп, жана лобогумду сүрүп эле чыгып кетип калдым. Ошол деген сужение болуп, аякта воспаление болуп, андан кийин тийгенде дагы мисалы чыкканда оорутуп, ачыштырып, анан эмнеге буларга чыгат, менде чыкпайт деп. Мен дагы магазин дүкөнгө кирип, бритва алып, бетинде мондайнан тоголот эле. Эчтеке жок болсо деле. Жок, эчтеке жок болсо деле мага өссүн кырганда чыгат экен деген бир миф бар болчу да. Арак самын же, да? Атырсам. Ой. Салам достор, мен Айзерек, активист жана журналист. Сиздер секс талкуу жөнүндө подкастты угуп жатасыздар же көрүп жатасыздар. Салам, менин атым Улук Батыргалиев, мен жыныстык тарбия боюнча амбассадор. Салам, менин атым Айдай, мен фем-активисткамын. Достор, салам, менин атым Альмир, мен журналист. Биз бүгүн жеке гигиена жөнүндө сүйлөшөбүз. Жеке гигиена деп эмнени түшүнөсүңүздөр? Жалпынан гигиенанын бир түрү деп ойлойм. Бул гигиена колду туура жууп, башыңды кандай жуйсуң, жанагындай төшөгүң кандай таза, кийимиң кандай таза, ошондой болсо, жеке гигиена деп мен бул жыныстык жанагы органдардын гигиенасы дейм. Бул чайкануу тууралуу да. Мен деле Улук айткандай ошол нерсени түшүнөм. Гигиена дегенде жалпы эле адамдын баягы жалпы киринүү жуунуудан тышкары күнүмдүк адамдын жеке интимдик тазалыгы, жуунуп туруу деген нерсени. Негизинен ушу жеке гигиена дегенде белгилүү өзүбүздүн балакай чагыбызга келип, анан биринчи жолу ушу жеке гигиена менен кандай тааныштыган керек, эмне кылдыган керек, чайкануу тууралуу же кырынуу тууралуу, мисалы кырыныш керекпи же кырынбаш керекпи, ошондой жөнүндө сүйлөшпөйлүбү? Эмне кылып кырынасың ары? Ким эмнени колдонот кырынганда? Ким баштап бере алат? Айтсам, кичинекей кезибизде мен эмес, менден башка да туугандарым, кошуналарымдын балдары кичинекей кезинде бир жумада бир эле жолу жуунчук да. Обязательно воскресеньеден кийин мектепке. Мектептен субботага чейин кирди сактап жүрөбүз. Неметипчи, собирайте копилкага. Андан кийин да воскресенье жуунчук. Азыр мен ойлосом, мен азыр 6 же 7 күн жуунбасам, вообще эле страшно болуп кетип баштадым, сасып. Чын эле айтсам, сен деле 7 күн жуунбасаң сасып кетесиң. Балким балдардынча негизи физиологиялык бир өзгөчөлүгү да болушу мүмкүн. Алар биз чоң адамдардай тердешпейт, алардын секреция эме дегендер башкача иштешет да. Балким ошон жыныстык жетилүү убагында башталат. Бирок азыр чоңдор деле бар го, бир жумада бир жуунган. Эми жумада жок, мисалы бул баняга барыппы кечирем. Баняга барып жышынып, мончого бир жумада бир бар. Жок, батирде төрөлгөм, бирок баары бир душка бир жолу. Бирок Бакиевдин убагында төрөлөп өзү ал жакта экономия деген болчу, ошо менен балким байланыштуу билбейм. Сиздер кичинекей кезиңерде бир жумада канча жолу жугуңуздар? Меники да ошондой бир жумада бир жолу болчу, бирок мен 10го чейинби апам же башка чоңдор менен жуучу да. Анан түнү жуушуп болуп, биринчи деген обязательно кирсам менен жуучу. Баш бүт жеримди, башымды да, биягымды да, тиягымды да баарынча. Андан кийин атырсам менен атыр жыт берип. Анан ошентип бүттүк да. Анан бир 11 жашымда, балким же 12 жашымда уже өзүмдү жууп баштаганда мындай кызык болчу да. Өзүмдү кандай мен апам жышыгандай катуу жыша албай атам го, же өзүмдү жакшы тиягымды да өзүм жуйм го деп ушинтип эмете берчүм да. Бирок баары эле көмүп кетесиң да өзүң. Мен кичинекей кезимде аябай коркчумун да, лобок жагымды эле жууп, ичине кирбейчүмүн, анткени кыздыгымды жоготом деп, жана лобогумду сүрүп эле чыгып кетип калдым. Негизи балдардыкы дагы
мындай бир көйгөй болуш керек бизде деген эми бар да сүннөткө отурган анан отурбаган кесилген кесилбеген дегендей мисалы мен кичинекей кезимде эле кесилгем сүннөткө отургузган атам эми ошондуктан мындай көп деле көйгөйлөр болчу эмес мисалы бир жумада бир жолу мончого барып жуунсаң дагы бирок ошол учурда эми ушул мен өзүм жанагы репродуктивдик ден соолук боюнча альянсынан келип калган үчүнбү өзүм деле мындай жеке гигиенага мындай чайканып мындай ушундай болчу да негизи. Мен өзүм тууралуу айтсам, Айзерек айткандай, мен деле кичинекей баягы мектеп кургандагы кезде улуу байкемдер менен мончого мисалы дүйшөмбү күнү сабак башталат да, ага чейин бир күн мурда баягы сабакка даярданабыз деп жекшемби күнү мончого барып, анан жуунганды ошол улуу байке үйрөткөн да. Аны көрүп эле анан өзүм эле үйрөнүп кеткем. Жок, негизи деген мисалы чочок же башка жерлерде деген бир жумада эмес, бир жолу эмес да, андан да жышыраак жууп туруш керек да. Ошон үчүн жуубагандыктан мен кичинекей кезимде көп ушу молочница эме дегендер болчу да, анткени көндүрүшкөн эмес, мен да билген эмесмин. Ошолордон көп эметкем. Кыйналгам. Жеке гигиена жөнүндө да айтып атканда, мисалы балдарды алсак, ошо чайкануу болбосо кичинекей кезинен эле же чоң кезинде жана сүннөткө отурбагандар аларда деген фимоз деген оору пайда болот. Ошо жуулбаган гигиенаны сактабагандыктан. Фимоз деген эркектердики. Фимоз деген эмне? Ал деген жанагы жыныстык мүчөнүн тышкы катмары баш жагында учуу эметип кетет да, мындай сужение болуп кетет. Ошол деген сужение болуп, аякта воспаление болуп, андан кийин тийгенде дагы мисалы чыкканда оорутуп, ачыштырып, анан ачылбай да калат да. Ошондуктан фимоз болгондон кийин андан кийин уже операция кылып аны деген кесет да, кичине жанагы крайняя плоть деп коет, тышкы кабыгын. Мен да эме деп да окком да, ошо крайняя плотько эме толуп калат ар кандай. Бактериялар, жанагындай зара, анан дагы бир тер дегенде да же мисалы эмеден да болот да, мисалы биз өзүбүздүн кийимибизди жуугандан кийин аны деген үтүктөйбүз да, аяктан да бир пыль же да чаң бирдемелер чогулуп, ошонун баардыгы анан смегма деп аталат. Ошол негизи чогулганан фимоз деген ооруга алып келиши мүмкүн. Анан жыравик. Жыравик болду эле. Жыравик. Суроо болду беле? Ошо жыравик беле. Мындай ак точка сыяктуу болуп, мисалы калтада же жыныстык мүчөдө болуп калышы мүмкүн да. Ал дагы ошо жыныс эме гигиенаны угриге окшош. Угриге окшош. Кыздарда да болот, балдарда да болот. Розшиз, чач болгондо. Ал деген ошо гигиенаны сактабагандыктан, чайканып турбагандыктан ушундай көйгөйлөр болуп кетиши мүмкүн. Анан көбүнчөсү деген бул жыныстык жол менен жугуучу инфекция деп да ойлойт экен да, чоочуп ошондон коркуп. Ошондуктан мындай гигиенаны өз убагында сактап турган жакшы да. Анан мисалы жеке гигиена үчүн кечиресиз көп сүйлөп атканыма. Жеке гигиена сүйлөшүп атканда бул деген мисалы кыздардыкы менен балдардын деген гигиенанын эрежелери ар кандай да, ошо кыздардыкы жөнүндө айтып бербесиңерби? Эң башында астынан артка кетиш керек да. Эмне үчүн? Анткени арт жактан мындай микробдор көбүрөөк болот, астыга түшсө биздики мындай слизистая оболочка болуп атпайбы? Ал жакта кандай бир воспалениялар пайда болот. Ошон үчүн астын артка жуунуш керек деген эрежелер бар. Жана дагы кандай эрежелерди билесиң? Эми трусины да тез алмаштырып туруш керек. Кээ бирөө чайканып эле ошол эле трус менен кирип жүрөт да. Ошо чайканган сайын алмаштырып туруш керек. Жийгенде күнүгө. Жууп турусун да эме ысык сууга жууп же тиги канча 90-60 градусга ысыгыраак сууга жууп туруп анан түктөп эме туруш керек. Чайканганда кандай суу, жылымык же муздак суу менен жууна берсе болобу? Жылымык муздак суу менен жуусаң гинеколог да акчанын баары карайт. Чын айтсам. Ошондой эрежелер бар, дагы кандай? Самынчы кайсы? Трус деген тиги хлоп эмнеле? ХБ болуш керек. Ластица эле. Жана кармашкасы эме болуш керек да, пахта. Калган жактары кружева, ар кандай түрлөрү бар. Самын,
ар кандай самындар сатылат атайын гигиена, интимдик гигиенага эле арналган. Бирок алар деген менин оюмча, мисалы мен эметпен колдонбойм да, самынсыз эле жөн суу менен. Жок, ушул самын менен колумду жууганда кол аябай жумшак болуп кеткен, бирок тиги жерде анча деле жууган эмесмин. Бул атайын атыр самындарбы? Атыр самындар мындай щелочтар аста, pH, как уровень кислотности кичине. Мен да уккамда, биз да эми тренингтерибизде көп айтабыз, ошо хозяйственный жана мыло бар го, жана коричневый, сасык ошо. Бири бөлөгө жарым жыл. Гир самын менен негизи жуунбаш керек экен да. Мен жакында эле ошо дагы бир изилдөөнү окудум. Ошол гир самындагы жана кычкылтектер адамдын кожасынын негизи кожанын кыргызчасы терисине, рахмат. Кыргызчаны да чогуу үйрөнөбүз. Адамдын терисине өзүнүн зыянын алып келет экен да. Ошондой эле ошо жыныстык кынды дагы гир самын менен жууаш керек. Анткени силер айткандай жана слизистая оболочканын ичинде микрофлора өзгөрүп, анан ошо молочница же башка оорулар да болушу мүмкүн. Ооба, бул жактан да кошумчаласам, мисалы эркектерге деле муздак суу менен чайканып жуганга болбойт да негизи. Себеп дегенде бул баягы эркектин эң талалуу жери болгондуктан суук тийиши мүмкүн. Жок, ал не только суук тийиштен дагы эмес, мисалы ошол эле тер, пер дегендерчи муздак сууга эрибейт да. Анан ошо кирди кетириш үчүн бир аз жылуураак суу болуш керек да. Ошондо алар да эрип бирге чыгып кетет. Этке суу куюп атканда жана жылымык сууга даярдайт го. Ошондой сыяктуу эле. Эркектердики дагы эмне гигиена болуп, мисалы сүннөткө түшсө, мындай эле жөн эле головкасын жууп коет, жыныстык мүчөнү, калтанын ортосун, астын жуйт. Түш элек болсо, ошол жанагы терисин артка тартып, атайын жууп, андан кийин кайра түшүрүп мындай чайкап коюш керек экен билем да. Дагы кандай эреже болушу мүмкүн? Негизи ошол эле эркектер деле кыздар сыяктуу эле ич кийимди тез алмаштырып туруш керек. Чайканган Чайканган сайын. Негизинен көрүүчүлөргө да айта кетелик, жумасына канча жолу чайканыш керек? Эми бул негизи баягы адамдын жашаган шартына байланыштуу болуп болуш керек. Мисалы бардык шарт бар болсо, албетте жумушка кетип баратканда же келгенде күнүгө чайканып турса, бул неге болбос, сонун нерсе да. Эми шартка байланыштуу деп деле такыр эле унутуп калбай, гигиена бул тазиктти алып эле, ошол эле сууну жылытып алып, чакагасын дааратканага кирип деле да ошондой. Же мончо үйдө мончо бар болсо ошону жакпай деле. Ооба, бир эми жеке гигиенага ошо жуунгандан да бөлөк түк да кирет да. Түктү кандай турабы? Кантип алыш керек, кантип эмеш керек. Негизинен Жүн. Ооба, эгер силер түшүнбөй калсаңар, түгүм экен. Бул чач, жүн, эми кайсакта кандай болсо ошончо айтылат экен. Бул жакта дагы айта кетчү нерсе, эми бул адамдын өз иши болуш керек, түктөрдү алыш керекпи же албаш керекпи, эң негизгиси. Мисалы, кээ бир адамдарга түктөрдү алып кырып салган ыңгайсыздыкты жаратышы мүмкүн. Кээ бирлерге, мисалы, тескерисинче айтканда, наоборот, ал нерсе баягы дайыма өсүп кырылбай турса, ыңгайсыздык жаратат. Кээ бирөө алып жүргөндү каалайт, таза кылып. Бирок түктү деген жакшы жууп турбасачы, ар кандай микрофлора же бактериялар ал жакка деле мисалы инфекция чогулушу мүмкүн да, толук мүмкүн. Жана түктү мисалы түктөрдү алып турса, бул жыныстык жугуучу инфекция бар, эме жана бит. Кадимкидей эле бит, бирок ошо биздин чурай деген лобок, ошол жакта распространяется. Чурай өзүнүн. чырай бул жерде койсоң. Анан эң маанилүү суроо, эмне менен алыш керек ошо түктөрдү? Бритва бар, кайчылап койсо болот мисалы. Азыр мисалы түрлөрү көп да, депиляция кылган кандайдыр бир каражаттар бар, сүйкөп, ошол аркылуу сыйрып кайра. Мындай жулуп эмес, кээ бирлер мисалы жулушу деле мүмкүн. Жеке мен кылып көргөм. Депиляция кылып көргөм. Жок, жанагы мындай ак паста сыяктуу болот экен. 5 мүнөттөн кийин мындай жанагы кашыгы болот да, ошо менен кырып койсоң. Крем. Андан кийин ал нерсе мисалы мага жаккан жок. Анан кадимкидей эле устара бритва
жанагы бир жолу колдонуучу. Ошол нерсе менен эле пайдаланууга өткөм да. Канча жашыңда баштадың? Мен эсимде болсо студент болгондон баштап эле. Биринчи мындай өзүңдүн жеке тажрыйба менен бөлүшпөйсүң? Биринчи ал кезде мен билчү эмесмин. Башка мындай каражаттар бар экен, депиляция, жанагы крем дегендерди билчү эмесмин. Кадимки устара менен лазер менен алышат менен. Лазерди билбейм ал кандай экенин. Чын эле бирок биринчи тажрыйбам ошол бритва менен эле кыргам. Кыйынчылыктарында болду, мисалы, кесип алып билбей же? Жок, андай болгон жок. Газетада бардыгы мындай. Биринчи мен колтуктан баштагам. Анан белден ылый өткөн. Мен да бир окуямды эстеп кеттим. Негизинен кичинекей кезимен мындай чачтар көп эмес да, түктөрчү дене боюнча. Колумда да өсчү эмес. Азыр эле кичине пайда болуп калды. Мурун такыр эле жок болчу мектепте окуп жүргөндө. Анан эми общий раздевалкага киресиң да, спорт залдан башка балдарын карасаң, бутунда бар, анан колунда бар, анан бүт эле мындай колтуктун астында. Менде жок болгондуктан мен атайын үйгө келип алып, бутумду кыргам да. Менде да мен мисалы ошо дос балдарды карасам, аларда сакал өсөт, мурут өсөт. Мага дагы кеч чыкты да бетиме сакал, мурут дегендер. Неге буларга чыгат, менде чыкпайт деп. Мен дагы магазин, дүкөнгө кирип, бритва алып, бетимде мондайнан тоголот эле. Эчтеке жок болсо деле. Жок, эчтеке жок болсо деле мага өссүн, кырганда чыгат экен деген бир миф бар болчу да. Кырып турсаң өзү эле чыга баштайт деп. Анан мен ошентип кырып салгам, 2-3 жолу кырдым. Чыга баштады окшойт. Негизи айтылат экен да, баягы устаранын немеси, мизи тийсе, лезвия тийсе, тийген жерде чыга берет депчи. Бирок эми ал нерсенин канчалык чындыгы бар экенин деле мындай толук билбейм да. Чыгат анан да катуураак. Башында мисалы биринчи чыкканда мындай жумшак болот го, андан кийин катуу болуп эме. Ооба, мисалы мурут сыяктуу эле да, канчалык улам кырган сайын сакал, мурут мындай катый берет да. Жок, мен өсөм деппи. До конца. Сакал болсо 3 күндө кир алып турам. Мен ошо жеке историямы бул жакта дагы мындай балдарга балким айта кетиш керек. Эч камсанабай эле койгула, ал өз убагында чыгат экен. Анан ошол момент мага аябай мындай, кандай десем, бир кызыктай болуп сезимдер болгондо мен мындай башкаларга салыштырмалуу аябай ошол жөнүндө ойлонуп, бирок азыр өлө жалейт этем да. Анткени меники мисалы бутумда мындай бүтүм полностью чистый до сих порчу, бирок именно ошол кырган жерде толтурат. Ошонусу. Анан кыздардан сурайын дедим да, ошо депиляция бар го, шугаринг, депиляция түрлөрү толтура. Ошол жөнүндө айтып бербейсиңер? Оорутпайбы? Канча турат, мисалы ошол процедуралар, ошого деле. Үйдөн кылса болобу? Негизи деген бул силер айткандай эле ошо адамдын өзүнүн жеке чечими болуш керек да, өзү түктөрүн алабы, алдырбайбы дегенчи. Бирок аялдарга дем кандайдыр бир басым бар да, патриархалдык коомдун артынан. Ушундай басым бар да, аялдар деген эч мындай бир кындыксыз, эч эмессиз, чачсыз, түксүз болуш керек. Ушундай аппак таптаза кичинекей кыздай, мындай кичинекей балдардай болуш керек дегенсипчи. Бирок негизи ал менин оюмча туура эмес. Ал кандай болсо келсе болсун. Бирок ошонун айынан азыр деген ошо сулуулук индустриясы аябай өсүп кеткен да, ошо чач түк сферасында. Шугаринг деген бар, шекердин бир мындай эме менен алышат. Шекерди эритип ошо паста менен мынтип жабыштырып туруп жуушат да. Колго жабыштырып, э? Ооба. Воск деген да бар, воск эмне, шамдын немеси. Парафин. Воск менен да ушинтип алышат. Анан дагы электроэпиляция деген бар. Ийнелер кирип жок, ийне кирет, мынтип киргизет, анан бир электрический импульс жиберет.
ошо импульс менен тияктуу Анын зыяны жок. күйгүзбөйт, бирок зыяны жок да. Күйгүзбөйт да. Анан бирок ооруйт деп элестет сен тогуруп атсаң. Ооруйт, анан мен көргөндө аябай көп мындай шрамдар пайда болот экен да аялдарда. Туура эмес кылса да. Мисалы мен өзүм эпиляцияга барам. Анан дагы эме дегендер бар. Ошол эле силер айткандай эме бритва, бирок деген эмнегедир ошол эле розовый налог деген бар, pink tax. Аялдардын ошондой эле функцияны аткара турган, бирок розовый ошол эле устара деген кымбатыраак турат, 30%. Бирок функциясы ошондой эле да. Анан ал бритва менен эми көбүнчө буут эме дегендерден алышат. Дагы эмне бар? Лазер менен. Лазер, крем. Лазер, крем бар. Мен жана немелер эсимде да. Телевизор. Азыр телевизор көрбөйм, бирок таптакыр элечи. Мурда жарнамалар чыгарып турушчу да постоянно. Кыз бутун жанагы бир илип бирдеке кылган, мындай бритва менен бутту кырган. Бирок ошол нерселерчи аябай кымбат да. Ошо устара айттым 30% кымбатыраак болот. Берки могу ар бир процедура деген бир канча бир 500 сомдон өйдө кетет. Шугаринг эмелерден. Любой. Бул ошондо кандай зона кылып бөлүп ошону эсептешти. Ошо бир зонаныкы 500 сом, Ошо жок. Мисалы мен барган жерде бикини 500 сом, 500-600 сом, колтук 100 сом, 200 сом, анан мурут 100 сом. Ушинтип бөлүнөт, бирок мындай бир элитный дагы бар. Жерлер ал жерде бикини өзү эле 1200 сом. Аны бир алат, бир алгандан кийин бир ай, 1,5 айда кайра өсүп чыгат да барчы. Ошон ай сайын. Бирок мындай кылса болобу, мисалы кыздар ошол нерселерди өздөрү эле үйрөнүп алып, ошол каражаттарды алып, өз алдынча үйдөн деле. Бул деген аябай кыйынчылык нерсе да. Оорута турган нерсе да. Аны өзүңө кантип оорутасың? Бычак сайгандай да, өзүңө сая албайсың да. Элестет сен колуңа мындай билесиң, аябай жабышкак билесиң, чаптап туруп резко жулат. Аябай. Мисалы даже эркектер аялдарга караганда мындай чыдамкайлык эмерээк. Жеке мен ал нерсеге чыдабайт болчумун. Чыдабайт болуш керек да, аялдар еще чыдап берет бар. Жакта дагы бир кызыктыруучу балким бир суроо болуп, айыз учурундагы гигиена тууралуу да сүйлөшө кетпейлиби? Учурдан пайдаланып. Айызда кыйналасың да. Мен мисалы менде мешини болсо, полностью душка баргым келбейт да, анткени күнүгө бир 6-7-10 чейин жууна бересиң. Чайканып турасың. Ар бир анткени деген мисалы мен деген эме колдоном да, берки тампон же эме чашка. Менструальный чашка колдоном. Алар деген же бир жагынан агып кетет, эметип кетет, кайра бар эле жууна бересиң. Еще тампонду колдонгондо туалетке чычкын келгенде жипти кармап турасың да, анткени жип бокко малынып анан жип менен бокку артынан куйругга окшоп уланып кете берет. Ыйынып атканда чыгып кетпейби? Ыйынып атканда чыкпайт, бирок эмтип жипти кармап турат. Чүчкүргөн сайын кошуп турат. Ошозу да анча эмес. Ошондо менструалдык чөйчөктөр бар экен, тампондор бар экен. Аны бөлөк сүйлөшөт керекпиз да. Просто именно айыз болгон кезде андан да көбүрөөк жуунасың да. Ар бир алмаштырган сайын жуунуп турасың. Чайканча. Андан көбүрөөк турсаң да көбүрөөк жууп турасың. Анан постоянно бирок бар деле ошондой мындай. Биресе жыттанган сөйлөп эмете бересиң өзүңдү. Шекчип эле жүрөсүң да, агып кеткен жокпу деп бир психологиялык жактан да эмерээк да, кыйыныраак. Бирок мындай бир күндө, мисалы башка күндөрдө биз бир күндө бир жолу жуунсак, ушул айыз болгондо бир күндө мисалы 3 жолу жуунат болуш керекпиз. Алмаштырган сайын, каражаттарды алмаштырган сайын, Анда бул тема тууралуу кийинки дагы видео подкастта кеңири толугураак, кеңирээк айтып сүйлөшөлүк. Мен азыр эстеп кеттим да, сен жеке эме дегенде. Мен канча бир 7 жашымда болуш керек. Жибек жолунда мурда чоң бир баня бар болчу да, 2 этаждуу.
ошо апам алып барган коомдук баня. Ошол жерде биринчи жолу аял өзүн өзү кырганын көргөмдө шок болуп, момундай килеген зал деп го баары чечинип эле жүрөт да баняда. Аны бир момунтуп атканда ушунча болот турбайбы деп анан кийин өзүм да ушинтип кеттим да. Бирок жаман болду. Анткени ошо неме менен алганда, устара менен алгандан кийин кайра чачтар деген ичине өсүп чыгат да, ошо вросший болсок болот. Ошон үчүн акырын. Мисалы, кээ бирлерде айтат экен, устара менен кырынганда баягы денеде бир аллергический сыяктуу бирдекелер чыгып, кызыл болуп, ыңгайсыздык жаратат депчи. Ал микротравма да. Сен мындай териге да тип кетесиң, ал да кесип кетет да, ошондон воспаление болуп. Ошо кээ бирлер айтышат да, мисалы мага тескерисинче устара колдонгон ыңгайлуу да. Эч кандай андан кийин деле дискомфорт сезбейм да. Ошо жана айтып кетпедикпи, кичинекей жаралар пайда болот депчи. Ошо жара пайда болгондон кийин бияка мындай толуктап кеттим нерсени айтып кетким келет да. Ошо мисалы ич кийим таза эмес болуп кир болуп калса, бактериялар бар болсо, ошол жанагындай жаралар аркылуу дагы кичине бир воспаление болуп, дагы көйгөйлөр көп болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан кырынгандан кийин обязательно таза ич кийимди колдонуш керек. Азыр биздин программаны көрүп да дароо барып кырынайын десеңер, биринчи деген узунураак чачтарын кесип алыш керек да. Мындай кыскараак болуп, кыскарткандан кийин гана устарымды алганда бир аз эмерээк ыңгайлуураак болот. Кырынгандан кийин мындай свободныйраак кийим кийинсе деле мындай раздражениялар азыраак болот да. Свободный, спортивный кийинсе, а то скини джинс кийип анан Тыкыз нерсе кийип алса, зренги кийип алып чыксаңар, андан раздражение көбүрөөк болот. Биздин видео подкастты жыйынтыктап атып, мындай жалпы эрежелерге токтолуп кетпейлиби ар бирөөбүздөн? Менин оюмча, күнүгө бир жолу чайканып турсаңар, эң мындай жакшы бир эме болот деп ойлойм да. Чайканган сайын да турсуну алмаштырып турууга. Душ болобу же тазик Жөн эле чайканасыңарбы? Мен эмнени айтам? Негизи бул биринчи кезекте эле адам даарат алып турганы бул өзүнө эле пайдалуу нерсе. Анткени бул ден соолукка мындай таасир эте турган нерсе да. Ошондуктан жеке тазалыкты кармап турган өтө маанилүү. Жыныстык күчөңөрдү жууганда кир самын же атыр самынды колдонбогула, анткени алардын кошумча парабендери, анан кислотасы көп болот. Жөн эле суу менен же атайын pH азыраак самындар менен колдонуңуз. Эң жакшы самын бул деген балдарга арналган самын. Алар гипоаллергендүү жана ошол ар кандай таасири азыраак болот. Ошондуктан мен дагы кошулуп Айзереке жана өзүмөн айткам, бул жеке гигиенаны сактаган, бул өзүңөргө сүйүүңөрдү дагы көбөйтөт. Анткени таза болгон эми өзүңөргө дагы жагат, өзүңөрдүн жанагындай уверенность добавлять этип, ишенимдүүлүк болуп, анан өзүңөрдү сүйүп дегенде. Ошондуктан жыныстык негизи жетилүү убагы болобу, чоң куракта болосуңарбы, кичинекей бала болобу, бул жеке гигиенаны кичинекей кезинен үйрөтүп, жана ошону ар дайым сактап чайканып туруш керек, ошол маанилүү. Анан өзүңөрдүн комментариңерди, өзүңөрдүн биринчи бир опытыңар бар болсо, ошол эле кырынуу боюнча же кандайдыр маалымат чайкануу же жуунган жөнүндө маалыматтар менен бөлүшкүңөр келсе, биздин комментарийлерге жазсаңыздар болот. Астыда дагы шилтеме болот, ал жерде анонимдүү өзүңүздүн окуяңызды же сурооңузду дагы калтырып кетсеңиз болот. Достор, көрүшкөнчө.